أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Урматтуу жамаат, урматтуу момун мусулман бир туугандар, Аллах Таала билбегенибизди үйрөтсүн, билген нерселерибизге, билген илимибизге Аллах Таала береке берсин. Жана ошол илимге амал кылган пенделердин катарына кошкон болсун. Бүгүн тафсир сабагыбыздан Адият сүрөсүнө келип жеттик. Бүгүн окуй турган ошол сүрө Адият сүрөсү. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вал-адияти дабха, фал-мурияти qadha, фал-мугирати subha, фа'атharna bihi naq'a, فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Adiyat сүрөсү Макки сүрөбү же Madani сүрөбү? Мында хилаф бар. Алымдар ортосунда Madani сүрөбү же Мадиналык сүрөбү же Меккелик сүрөбү дегенде, Меккеде түшкөнбү же Мадинада түшкөнбү деген маселеде алымдар ортосунда кайчылаш пикирлер бар. Эми бул жумхур уламаларга көрө жана көпчүлүк уламалардын пикирине көрө Макки сүрө Меккеде түшкөн сүрө дейт. Меккеде түшкөндүгү кубаттуураак, күчтүүрөөк. 11 аяттан турат. Биринчи аят Вал-адияти дабха. Алкынып чуркаган тулпарларга ант, аттарга ант. Вал-адияти ваул касам. Мында хилаф жок. Адият ошол ваул касам экендигинде алымдар ортосунда эч кандай кайчылаш пикир жок. Адият кээ бир алымдар айтышат, бул төбө деп айтышат. Кээ бир алымдар, көпчүлүк алымдар жана ошондой эле Ибн Аббас радыйаллаху анху, кээ бир алымдар айтышкан, Адият бул ат деп, ошол тулпарлар деп айтышкан. Мына ошол тафсир туура. Вал-адият чуркоочу аттар. Аллах Таала аттарга, тулпарларга, чуркаган тулпарларга ант ичти. Анттады. Вал-адият чуркоочу аттар. Дабхан ушундай чуркаганынан кишинеп жиберген аттар. Адам деле аябай чуркоонун жогорку деңгээлине жеткен кезде хырылдап үн чыгарат. Бышылдаган үн чыгарат. Ошону дабх дейт. Вал-адияти дабха. Аллах Таала мына ушундай кишинеп, бышылдап чуркаган аттарга ант деп айтты. Касам деп айтты. Эмне үчүн Аллах бышкырып, ушундай кишинеп чуркаган аттар менен антып жеп жатат? Анткени Аллах анттаган нерсе, Аллах касамдаган нерсеге биз өзгөчө көңүл буруубуз керек. Ошонун астында өтө чоң бир маани бар. Фал-мурияти qadha, туягынан от чачырата чуркаган аттарга ант. Ат бар күчү менен туягын ташка урганда, туягы арасынан ошол туяк ташка тийгенде, ошол жерден от чачырайт. Фал-мугирати subha, таң азанда душманга чабыл койгон аттарга ант. Фа'атharna bihi naq'a, ошондо алар
чабулу, ошол аттардын чабулу, кол салуусу топуракты ызгытты, тозутту. Фавасатна бихи жамаа, андан соң душман топторунун ортосуна жарып кирди дейт. Ошол аттын жардамы менен ошол согушта душман топторунун арасына жарып кирүү мүмкүнчүлүгү өтө жогорку деңгээлде болгон. Аллах Таала күлүк аттар менен ант ичүүсүнүн себеби, ант тоосунун себеби, алар Аллахтын керемет бир жаныбарлары жана теңдешсиз бир неиматы. Аллах Таала ат жана аттын сыпаттары менен анттады. Аллахтын бир нерсе менен анттоосу, Аллах инсан баласына бир нерсени түшүндүрүүнү каалайт ошол анттоо менен. Бирөөгө бир сөздү сүйлөсөңүз, ал ишенбесе, аны ишендирүү үчүн ант ичесиз. Пенделери кыямат күнү зыянга жолукпоолору үчүн Аллах Таала мына ушундай себептер менен, мына ушундай махлуктар менен анттаган. Иннал инсана ли раббихи лакануд. Инсан анығында Раббисине нашүкүр, шүгүрсүз. Инсан шүгүрсүз келет. Аллах Таала инсанды ишендирүү үчүн 5 аят менен ант ичти. Инсан нанкөр, инсан шүгүрсүз. Аллах райым кылган пенделер гана буга кирбейт. Аллах Таала мына ушундай таквалуулукту жүрөгүндө бекем кылып койгон пенделер гана бул шүгүрсүздүккө кирбейт. Салих инсандар, пайгамбарлар, шахидтер, чынчылдар, сыддыктар, булар мына ушундай канут, жахут, Аллахтын неиматтарын жокко чыгарышпайт. Дайыма мына ушул шүгүр деген нерсе алардын жүрөгүндө бекем орногон. Бул өзү канут деген эмне өзү? Канут, иннал инсана ли раббихи лаканут деген ушул канут деген эмне? Янсан ни'ам ва зкурул масаиб. Мунун тафсиринде айтышат, инсан Раббис үчүн келгенде инсан нанкөрлүк кылат, шүгүрсүздүк кылат, неиматтарды унутат. Ошол янсан ни'ам, бул ошол Аллах берген неиматтарды унутат, берген жакшылыктарды унутат, оюна да келбейт. Ал эми башына түшкөн кыйынчылыктарды, мусибаттарды ошол санайт, санагандан башкасын билбейт. Дайыма башына түшкөн мусибатты гана эстейт. Адамдардын арасынан, көпчүлүк адамдардын арасынан өтө эле аз адам Аллахтын неиматыны, жакшылыгын эске алат. Көпчүлүк адам башыга түшкөн ошол мусибаттарды, кыйынчылыктарды, түшкөн балелерди айтат. Жашоодо көргөн мусибатын сүйлөйт. Жакшылыкты бергенин аз эске алат. Жашоодо бардык адамдар, албетте бардык адамдар мындай эмес, бирок пайгамбарлар, салихтер, чынчылдар, шахидтер буга кирбейт. Жалпысынан инсан баласы мына ушундай шүгүрсүз болот. Ошондуктан Аллах берген мусибатты санабуу керек. Ошол келген баледен инсан өзүнө бир ибрат алуусу керек. Неиматты инсан билүүсү керек. Ошол инсан үчүн өтө көп чексиз неиматтар берилген экендигин. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха." Эгер Аллахтын берген жакшылыктарын санасаңар, акырына чыкпайсыңар. Эми аттын 5 сыпаты айтып өтүлүндө жогоруда аяттар жөнү жок бири-бирине байланыша бербейт. Сөзсүз кийинки аят менен алдыңкы аятты же алдыңкы аят менен кийинки аятты сөзсүз бир маани байланыштырып турат. Вала адияти дабха, алкынып чуркаган тулпарларга ант деди Аллах. Ат чуркаганда деми тыгылгандай болуп кишинеп бышылдап чуркайт. Ат эмне үчүн мындай чуркоосу керек? Ээси анын курсагын тойгузган, аны ээсине, ошол аттын ээсине болгон ыкыласын караң, кишинеп бышылдап чуркайт. Аллах жолунда жүргөн инсан мына мисал үчүн бир кадам алдыга, 2 кадам артка таштайт. Ошондуктан инсан Аллахтын жолунда илим үйрөнүүдө, жакшылыкта мына ушул чуркаган аттай болуусу керек. Эми аттын, ошол тулпардын, ошол аттын ээсине кылган мамилесине караң, инсандын Раббисине кылган мамилесине караң. Аттын ээси атка бир убакыт ошол бир чөп берген, бирче саман берген, ошол сөз чөп берген, бир эле убакыт. Ошол атты чапканда, мингенде аны камчылайт. Ошол кезде дагы бул ат ошол ээсинин буйругуна каршы чыкпай, ошол буйрукту аткарат. Ошол урулган нерсени эмне үчүн урдуң деген бир каршылык көрсөтпөй, алдыга карай чуркайт. Инсан болсо Раббисине ушунчалык
инсанга нематтарды, жакшылыктарды берип турса дагы, инсан мына ушул атчалык эмес. Намкөрлүк кылат. Кичине башыбызга бир мусибат түшүп калса, ошол мусибатты гана эстейбиз. Ошону гана айтабыз. Дайым ошону сүйлөйбүз. Фалмурияти кадаха, жерге туягын уруп чуркайт. Эми атка эмне зарыл ушунчалык деңгээлде чуркоо. Бирок өз ээсине баш ийип, ошол туягыны жерге ура, ташка ура чуркайт. Фалмурияти субха, фалмугирати субха, таң азанда душманга чабул койгон, кол салган аттарга ант. Өз ээсине баш ийип, эрте таңда согушка кирет. Ва канал инсану аксара шайин жадала, бирок инсан Раббисине болгон мамиледе инсан эрте турунун ордуна таңда туруп ибадат кылууга жалкоолук кылат. Ат болсо, ошол тулпар ээсине баш ийип, ошол ээсини эрте таңда ошол согуштун так майданын ортосуна алып кирет. Фаатаруна бихи нака, бул аят ошол мааниси эми кийинки аятта айтылат. Фаатаруна бихи нака, ошондо алар чабуулу, ошол аттардын чабуулу топуракты ызгытты, тозутту. Ат эрте таңда чуркап, ошол душманга кол салып кирген убакытта айлана чөйрөнүп, тозутуп, ызгытып жиберет. Азыр Аллах жолунда кичине буттун астына топурак ызгыса, илим жолунан кайтып кетет, дагы бир себептерди айтат. Аз гана топурак кечип калса, ибадаттан кайтып кетип жатат. Ан Убатат ибн Рифа'a قال أدركني أبو أبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدمه في سبيل الله حرمه الله على النار. Эми бул ат ушунчалык чуркайт. Эгер буга бир мисал ушул хадисти келтире турган болсок, мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген хадисте, эгер кимдин кадамы Аллах жолунда бир топуракка басып, ушул топуракта бир чаң болгон болсо, Аллах Тааланы ага тозокту арам кылат дейт. Ат ушунчалык кичинеп чуркаган атка эмне сыйлык бар? Эч нерсе жок ээси тарабынан. Инсан аз гана топурак кечип койсо, ага вада кылынган сыйлыктарды караң. Бул маанини эми сахабалар түшүнүп жеткен. Манигбаррат, кимдин кадамы кичине топуракта тозуса, кичине чаң болсо, ошол кадамы Аллах жолунда, ага Аллах Таала тозокту арам кылат дейт. Мул маанини сахабалар түшүнүп жеткен. Усамата ибн Зайд радияллаху анхуну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дүйнөдөн өтөр кезде аны Римге каршы аскер башчы кылып дайындап кеткен. 17 жаштагы бала болгон. Абу Бакр радияллаху анху халифа бул кишини аскер башчысы катары калтырды. Римге каршы күрөштө Абу Бакр жерде турса, Усамат ибн Зайд ат үстүндө турган болот. Ошондо Усамат ибн Зайд: "О момундардын халифе, сиз атка менеңиз, мен жерде Аллах жолунда топурак кечейин" деген. Абу Бакр радияллаху анху: "Түшпөйсүн, Аллахка ант ичпейсиң, менин бутум Аллах жолунда топуракка бөлөнсүн" дейт. Кичине менин ошол кадамым астында, бутумдун асты кичине топуракка бөлөнүп, ошол чаң болуп, Аллах жолунда жүрөйүн дейт. Халифа жөө жүрөт. Усамат ибн Зайд мына ошол ат үстүндө. Мына ошондуктан инсан атчалык боло албайт. Фавасатна бихи жамаа, ат өз ээсин ошол согуштун эң так ортосуна алып барып коет. Борборуна алып барып коет. Мурдагы согуштар башкача болгон. Азыркыдай эмес. Бир кнопканы басып коюп тиякта отургандай. Найза кылычтарды аралап кирип барат. Душмандар мурда согушка кирерде ошол буттун, аттын бутуна чапкан. Ошого аракет жасаган. Бирок ошондо дагы ат ошол тулпар ат, ошол согушка даярдалган ат кайтпай ошол согуштун так майданына чейин кирип барган. Өз милдетини өзүнүн ээсинин алдында ошол курсагын тойгузгандыгы үчүн, аны карагандыгы үчүн, аны камсыздыргандыгы үчүн ошол буйрукту ээси тарабынан аткарган. Инсанда атчалык, эрк, атчалык аракет жок бу. Инсандын башына мусибат келгенде инсандын чыныгы жүзү ачылат. Башка мусибат келсе, мисалы үчүн баласын жакынын жоготсо, айрыкча аялдар мына ушундай жахилдик кылып, кошок айтып, диндин чегинен чыгып кетет. Мисалы дагы бир мисал келтирейин. Эгер төмөн болсо дагы бул мисал, тоок күн сайын ээси үчүн
бир уч дан бергендиги үчүн жумуртка тууйт. Тооктага ошол тоокка дагы жумуртка туу, ошол жумуртка берүү деген нерсе жеңил эмес. Бул айвандар ат, бул айвандар тоок, кой, мына ушул айвандар эртең кыяматта топуракка айланып кетет. Дүйнөдөн бар нерсе убактылуу экендигини унутпайлы. Аллах Таала тарабынан таква инсандар үчүн даярдалган нерселер эч кимди ойлондурбай калды. Мына ошондуктан биз мына ушул дүйнөдө Аллах момундар үчүн эмнелерди даярдап койгондугуну жакшы билип алайлы. Удхулул джанната антум ва азважукум тухбарун yutafu alayhim bisihafin min dhahabi wa akwaba wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhdhu al-a'yun wa antum fiha khalidun wa tilka al-jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun. O imandu pendeler, силер жубайларыңар менен бирге сүйүнгөн абалда бейишке киргиле. Аларга алтын идиштер менен чөйчөктөр, тамак шарабы менен айлантып турулат. Ал жерде көңүл каалаган, көз кубанган бардык нерселер бар. Жана силер анда түбөлүк жашайсыңар. Бул бейиш аны силер дүйнөдө жасаган сооптуу амалыңар үчүн Аллахтан мурас алдыңар дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан дагы бир хадис келет. "Валау анна имраатан мин ахлил джанна итталаат иля ахлил арди ла адаат ма байнахума." Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, бейиш аялдарынан бир аял бул дүйнөгө бир назар салса, асман менен жер ортосу нурга толуп кетет эле. Бир аял, жөнөкөй бир аял. Хадис Бухариде, жөнөкөй бир аял. Жөнөкөй бейишке түшкөн бир аял, жөнөкөй бир аял. Ва малаатху рихан, асман жер ортосун жипар жытка толтуруп жиберет деген. Мына сулуулук. وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Бейиштеги бир аялдын жолугу дүйнө жана андагы нерселерден жакшы. Башындагы оромолун бул дүйнөдө чечкен бейиштигин чечкен аял. Мына ошондуктан бул жашоодо башындагы жолугун чечип таштаган аял, бейиштигин чечип таштаган аял. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. الله تعالى айтат, о инсан, сени улук Раббиң жөнүндө туура ойлонуудан эмне алдап койду? Раббиңден эмне тосуп койду? Ал сени жаратып, келбетиңди келиштирди эле го. Жана ал сени өзү каалаган сүрөттө калыптандырган. Эмне үчүн жаралдым? Ушундай күндү көргөндөн көрө эле жаралбай эле койбоймбу? Ушул күндөр башыма түшкөндөн көрө өлүп эле калбаймбы деген адамдар бар. Эмне үчүн мени жаратты? Мени рызкымды эмне үчүн тартып койду деген адамдар бар. Неемат ошол инсандарга бала чака эле неематпы? Курсак эле неематпы? Неемат үйбү, бала чака же мал мүлкпү? Аллах эгер дарактан даракка секирип битин терип жей турган маймыл кылганда эмне кылат экен ошол инсандар? Жегенин кусса кайра жеп кое турган ит кылып жаратканда эмне кылар экен ошол инсандар? Берешен Раббиңден эмне тосту дейт? Жооп мына ушул сүрөдө адиятта мына иннал инсана ли раббихи лаканут. Инсан аныгында Раббисине нашүкүр, шүгүрсүз келет. Мына ушул сүрөнүн ортосунда келген ушул аят сүрөнүн киндиги болот. Так ортосу. Ушуну түшүнсөңүз башкасын түшүнөсүз. Анда инсан бул жерде ат эшекти эмне үчүн айтыптыр деп кала берет анда. Мына ушулга чейин 5 аятта Аллах Таала аттын мисалыны ат менен анттап, анын сыпаттарын айтып өттү. Кийинки аяттар андан кийин дагы баяндалат. Ва иннаху ала залика лашахид. Буга анын өзү деле күбө дейт. Инсан өзүнө өзү күбө. Жогорудагы бардык инсан туура деп башын чайкап отура берет. Жанагы нерселер айтылынса дагы, инсанга ошончо неемат эскерилсе дагы, башын чайкап туура деп отура берет. Аллах инсанды амалга чакырып жатат. Мына атты мисал кылып, мына ушундай амалга чакырды. Ошол түшүргөн парз, нафил ибадаттарга амал кылууга чакырды. Анын себеби кийинки аятта. Ва иннаху ли хуббил хайри лашадид. Эмне үчүн инсан ошол Аллахка баш ийүүден эмне үчүн инсандык эмне нерсе тосот? Дүйнөдө ушул ибадаттардан, 5 убак намаздан, Аллах буйрган парз ибадаттардан инсанды тосуп турган нерсе эмне? Инсан ошол нанкөрлүгүнө, инсан шүгүрсүз экендигине өзү күбө экен. Ва иннаху ала залика лашахид. Инсан мына ушул нерсени өзү дагы жокко чыгара албайт.
Wa innahu li hubbil khayri lashadid. Emne üçün insandı toskon nerse jaşoda emne? Emne tosot insandı 5 vakit namazdan, meçitten emne tosot? İnsandı toskon nerse wa innahu li hubbil khayri lashadid. Antikeni al baylıkты, mal mülktü katты suyu jakşı көрөт. Aybay jakşı көрөt. Mal dünyöge kızığı insandığını unutturup koyot. Balam dep, üyüm dep jüre beret. İnsan uşunçalık malı mülkке, uşunçalık suyunu koygonda, jakşı körösü uşunçalık jürögüne bekemdelgende, insan özünü tübölüktü de esептеп kalat uşul jaşoodо. Ana Allah Taala aytat: "İnnallah iştara minel mu'minine enfusahum ve alahum bi enne lehumul cennet." Allah Taala mu'minlardan İnnallah iştara minel mu'minin, Allah Taala mu'minlardan satıp aldı. Oşol jandarını, jana maldarını oşol beşti berip turup deydi. Beşti berip turup. Balam dep mal düğünü Allah'tın buyruğunu satıp jiberet. Azırkı kezde murda mu'minlar, mına sahabalar canını berip, malını berip beşti satıp aldı. İnnallah iştara minel mu'minin. Allah Taala mu'minlardan oşol mu'minlar canını bergendigi üçün, malını bergendigi üçün İnnallah iştara minel mu'minin, mu'minlardan satıp aldı. Oşol malını, oşol canını beşti berip turup. Azırkı kezde balam dep mal düğünü Allah'tın buyruğunu, balam dep malı düğünüm, üyü jayım dep Allah'tın buyruğunu satıp jiberip atat. Baldardı mal düğünübüz, mına uşul baldarыбыз, malı düğünü, bul nerse hiçbiri Allah'a kerek emez. Azırkı ümmettinde batkaka batıp ketүүsүнө mal düğünöge bolgon süyü oşol jürökкө kirip ketкен себебинен болуп жатат. Мына Ухуд согушунда, Бадыр жихатынан кийин, Бадыр согушунан кийин болгон окуя мусулмандардын жеңилүүгө жолугуусунун, учуроосунун негизги себеби мал дүйнө болгон. Ошол аскердин арасында Абу Бакыр, Умар радиаллаху анхумалар болгон. Баары бир аскерлер жеңилди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам болду. Аскерлери, ошол мусулман аскерлери жеңилди. Антикени Аллах Таала айтты: "Минкум мен юриду дуния, минкум мен юриду ахира." Антикени силердин араңарда акыретти каалап тургандар бар, жана силердин араңарда дүйнөнү каалап тургандар бар дейт. Акыретти каалап турган болсо пайда бербеди. Бүткүл үммөт дүйнөнү сүйүп кеткен болсо анда эмне болот? Мына сахабалардын ичинде дүйнөнү каалап тургандар болду, акыретти каалап тургандар болду. Бирок ошол акыретти каалап тургандардын пайдасы тийбеди эч кандай. Анткени арасында дүйнөнү каалап тургандар болгондугу үчүн. Эми бүткүл ислам үммөтү дүйнөнү сүйүп артынан кууп кетип жаткан болсо, мелдешип, жашы кары дебей баарысы дүйнөнүн кулу болуп кеткен болсо, анда эч качан жакшылык келбейт. İnsan düğünösün jeyt, çıgarat, kiyimini kiyet, çiritet, sadaka kılıp berse, akaretke ötkörüp koysa, bu özünün paydası bolot. Sahabalar mal mülk tavuğuda hiç kaçan alsız bolgon emez. Alar dağı mal düğünönü tavuğunu jakşı bilgen. Birok alar hiç kaçan akiretni unutkan emez. Sahabalar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den keyin 10 yıldan keyin 20 yıl ötpöy turup Pers imperiyasını fatih kılışkan, Pers imperiyasını basıp alışkan. Mындайча айтканда, ошол жерде мусулмандар карамагына өткөрүшкөн. Сахабалар эң күчтүү ошол мындай Перс империясына кол салып барды. Падышасы Рустам согушпай келишип алуу үчүн сахабалар барган кезде ошол Перс падышасы ошол сахабаларды сүйлөшүүгө чакырды. Адам чакыртты. Келгиле, ошол сүйлөшөйлү деди. Ошондо ошол элчи сахаба келгенге чейин тактысыны мусулмандарга бир дүйнөсүнү көрсөтүү үчүн тактысыны алтындан курдурду. Алтындан ширетип, зергерлерди чакырып, алтындан такты курдурду. Канча бир узун ошол алтындан болгон килемдерди төшөдү. Дүйнөгө мына ушундай алданып калса, ошол жеңилишер бекен деген максатта жеңилүүнү бир аракетин жасады. Жана жүздөгөн атчандарды тизип койду. Мусулмандарды өз дүйнөбүздү көрсөтүп, мусулмандарды бир жеңебиз деп айтышты. Сахабаларды ошол биринчи күнү мусулмандардан болгон мына Раби ибн Амир келди. Ушуну сахабалар ушул кишини жиберди, ушул сахабаны. Алтын килемдерге атынан түшпөй жүрүп барды. Сахабалар дүйнөгө кандай мамиле жасаган? Атынан түшүп,
бутун алтындан болгон килемге ишкалады. Кылычына бир чүпүрөктү ороп алган эле. Кылычынын кыны жок эле, кылыч сала турган жанагы эмеси жок эле. Бир чүпүрөктү, бир материалды ороп алган эле. Жанагы падыша Рустам бул кишини көрүп, башка бир адамды жибергиле, мындан пайда чыкпайт деди. Анан экинчи күнү Хузафат ибн Михсан барды. Атынан да түшпөдү бул дагы. Рустамды тактына жеткенде жанагы ошол алтындан болгон килемдерди жыртып, айырып, атынага байлап койду. Мына дүйнөгө болгон мамиле. Анан мындан да пайда чыкпоосун билип, дагы башкасын жибергиле деп айтты. Башка сахаба барды, Миқдад ибн Асвад барды. Рустамды ошол падышанын тактысынан отурган жеринен бир түртүп, четине отуруп алды. Мусулмандардын кубатын көрсөтүү максат эмне? Ошол мусулмандардын кубатынын күчтүүлүгүнү, ошол ыйманы күчтүүлүгүнү мына ушундай нерседе далилдөө болду. Падышаны бир түртүп тактына отуруп алды. Бир империянын башчысы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына ушинтип сүйүнчүлөгөн персти сахабалар талкалады. Ушундай жетилип турган, ушундай мал мүлктү кайсыл жерге коерун билбей турган персттер талкаланып кетти. Алтындары, күмүштөрү алып келинип, Умар радыйаллаху анху алдына ташталганда, бир чыбыкты мындай бир чыбык менен ошол Кисранын билек жүздүгүнү, ошол билеригини алып Суракат ибн Малик кайда деп сурады. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушул кишиге уада берген эле деп, ошол кишиге уадасын орундап койду. Мына ошондуктан бул дүйнөнүн фитнасы, мына ушул мал дүйнөдөн өткөн да фитна жок болсо керек. Мына ошондой мал дүйнөнүн фитнасы дагы үммөт үчүн өтө бир чоң бир сыноо. Мына Даджалдын чыгуусунда унутпайлы, Даджар чыкканда дагы адамдарды мал дүйнө менен алдайт. Мына мал дүйнө эмне? Бала чака, үй, аялдар, бул дүйнө. Аксару атбаухун ниса. Мына Даджал чыккан кезде ага көп эрчий турган аялдар болот деген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Ага көп эрчий турган аялдар болот деген. Эмне үчүн? Анткени ушул дүйнө менен аялдар менен ушул дүйнө. Аялдар болсо, ошол аялдар менен ошол ыймандууларды, ошол адамдарды алдайт. Аялдар дүйнө. Азыркы кезде жөнөкөй бир фитналарга алданып калып жатабыз. Даджалдын фитнасы ал чыккан кезде адамзат адам жаралгандан бери кыяматка чейин мындай фитнаны көргөн эмес. Дүйнө бул фитнага толо. Мына ла тaqуму саату хатта янхасра ал-фурату ан жабалин мин захабин. Кыямат сааты болбойт дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Качан суу азайып, ошол Фурат дарыясынын суу азайып, ошол жерден бир алтын тоо ачылып калат деген. Кыямат сааты болбойт, Фурат дарыясынын суу азайып, ошол дарыядан бир алтын тоо ачылып калмайын деген. Ким укса дейт ошол? Ошол дарыядан бир алтын тоо чыгып, алтындан болгон тоо чыгып калса, алтын чыккандыгын укса, билсе, ошол жерден бир даана да калбасын дейт. Эмне үчүн? Ушул тоо кыяматка чейин чыгат, алтын тоо, Фурат дарыясына. Анткени фитна үчүн чыгат. Анткени дүйнөнүн ошол бүтүүсүндө дагы, акырында дагы мына ушундай адамдар, мына ушундай дүйнө менен, мал мүлк менен бир сыналат. Эми дүйнөгө кызыкпай турган адам жок. Малы дүйнөнү сүйбөй турган адам жок. Акчаны сүйбөй турган, жакшы көрбөй турган адам жок. Бул жерде эми биз дүйнө табуудан кайтарып турган жерибиз жок, бирок мында мелдешүү инсанды талкалайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Инна дуnya хулватун хадира." Бул дүйнө хадира, бул дүйнө бир ширин дейт. Ширин жана бир көкмөк бир жашыл нерсе дейт. Көркөм бир нерсе, жашыл бир нерсе. Ва инналлаху мустахлифукум фиха. Аллах Таала силерди мына ушул дүйнөдө халифа кылды, орун басар кылды мына ушул дүйнөгө, мына ушул мал мүлккө. Фаянзуру кайфа та'манун. Эманан карады Аллах Таала силерге мал мүлк берип, байлык берип силерге карады. Эмне кыласыңар ошол мал мүлктү? Эмнеге сарптайсыңар? Фаттакуд дуnya. Мына ушул дүйнөдөн корккула деди. Ваттакун ниса. Жана аялдардан да корккула деди. Фа инна awwala fitnatin bani Исраил kanat fin nisa. Эң биринчи фитна Бани Исраилде бул аялдар себебинен болгон дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга Бахрейнден төбө алтын күмүш келди. Мечитине келип түштү. Адамдар угушту, Бахрейнден ушундай мал мүлк келиптир деп. Алтын күмүштөр келиптир деп. Сахабалар Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мына сахабаларга карап, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына карап, Бахрейнден мал келиптир деп мына ушундай айтты, жана жылмайып коюп,
өтүп кетти. Сахабаларына бир жылмайып коюп, Бахрейнден мал мүлк келиптир, алтын күмүш келиптир деген мына ушундай сөздү максат менен айтып, жылмайып өтүп кетти. Караган да жок, өтүп кетти. Жанагы келип түшкөн мал мүлк, үйүлүп жаткан мал мүлк, топтолуп жаткан мал мүлккө караган да жок. Фажырды окуп, эртең мененки бамдат намазын окуп, таңкы намазды окуп, адамдарга бөлүп бере баштады. Өзүнө бир дирхам дагы алып калган жок. Аббас радиаллаху анху дагы келди, мага уада кылгандыгыңызды бериң, о Расулулла деп айтты. О Аллахтын элчиси. Анан жанагы торбосун ачып, анан ошол жерден салды. Анан сала берди, Аббас радиаллаху анху не көтөрө албай калды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Аббас радиаллаху анху келди, мага да бериң деди. Пайгамбарыбыз ал деди. Ал салды, ошол көтөрө албай калды. Анан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам менен агалаш болуп кетет, аталары бир тууган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көтөрүүгө жардам берип коесузбу деп Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. Көтөрбөймүн деди Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Көтөрүүгө жардам бербеймин деп айтты. Башка бирөөгө айтың деди, башка бирөө да жардам бербейт деди. Көтөргөнүңчө ал ачкөздүк кылба деди. Анан төгүп, аран көтөрүп кетти жанагы нерсени. Биз эми бул жерде сахабалардан Аллах разы болсун. Аларды айыптаган жерибиз жок. Алар мээнет кылган, ошого жараша жеген. Инсан табияты мына ушундай. Инсан табияты айтылгандан кийин, мына ушунча нерсе айтылгандан кийин, эми инсан табиятына, инсанды бир такыбалуулукка багыттаган кийинки аят келди. Эми ошол мал берилгенден кийин, инсанга ушунча дүйнө берилгенден кийин, эми эсепке алынат ал. Ошол билбейби? Ошол дүйнөдө түбөлүктүү эмес экендигин. Фала я'ламу иза бу'сира ма фил кубур. Билбейби ал инсан? Ал мүрзөдөгү өлүктөр чыгарылганда дейт. Кабырдан чыккан күндө мал дүйнөнүн эч кандай пайда бербейт. Хушша ан абсарухум яхруджуна минал аждати кааннахум жарадун мунташир. Бардыгы көздөрү жоодураган абалда башаламан чебирткелердей мүрзөлөрдөн чыгышат дейт. Ва хуссила ма фис судур. Көкүрөктөгү сырлар ашкере кылынган күн. Мана яума тублас сараир. Ошол кыямат күнү бул сырлар ачыла турган күн. Судур бул жүрөк. Жүрөк же ушул инсандын жүрөгү, көкүрөгү жакшылыкка толо болот. Таухид нуруна толо болот. Жакшылык Куран сүннөткө толо болот же жамандыктын орду болот. Ушунда ширк, бидаат, ар кандай ушул күнөө иштердин орду болот. Мына риваяттарда келет, Иса алейхиссалам дүйнөнү аял сүрөтүндө көрдү. Картайган бир аял сүрөтүндө көрдү. Куллу азважука фарикука. Дүйнөгө карап айтты. Сенин бардык күйөөлөрүң, эрлериң сени таштап кеттиби дейт. Бал куллухум катал. Дүйнө айтат, жок, мени эч ким таштаган жок, баарысын өлтүрдүм дейт. Эч ким мени таштаган жок дейт. Максат дүйнөнү таштоо эмес. Кедей болуп жаша деген эмес. Кедейликтен Аллах өз сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дуа кылган кедейликтен өзүң сакта деп. Бар нерсеге акча керек. Бирок дүйнө колдо болсун, жүрөктө болбосун. Ошол инсан, ошол колундагы дүйнөсүнө, ошол кол астындагы күн сайын пайдаланган ажатканасын пайдалангандай пайдалансын. Эшегини, унаасыны кандай пайдаланса, дал ошондой пайдалансын дүйнөсүнө. Инна раббахум бихим яума изил хабари. Инна раббахум бихим яума изил лахабир. Ошол күнү Раббисине кабардар алардан дейт. Аллах Таала бар нерседен кабардар. Аллах Таалага эч бир нерсе жашыруун калбайт. Мына ошондуктан Аллах Таала кабардар болуп турган Аллах Таала баарына жакшылыкка жакшылык, жамандыкка жамандык, жаман инсанга жаман жаза, ошол азабыны, жакшы инсанга ошол сыйлыгыны, ошол неемат, рахаттарыны тартуулайт. Эми бир хадис Ан Саубан радиаллаху анху قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. Саубан радиаллаху анхудан риваят, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам айтты. Жакында бардык элдер силердин үстүңөргө бири-бирини чакырышат. Силерге каршы ошол бардык элдер жыйналып туруп, топтолуп туруп, силердин үстүңөргө келет. Келип силерди талайт. Бардык инсандар, бардык адамдар силерге каршы жыйналып, силерди талайт. Кузгун куштар
тавагына өзүн чакырганда келгиле деп, мына ушундай кузгун куштар бир табак ошол жерде жеми турса, баары топтолуп келип жегенде ушул талашып келип жакында, мисалы үчүн ошол кузгун куштар мисалы үчүн бир өлүктү таап алса, ошону баарысы топтолуп келип, баарысы башын матырып, ошону талап жегендей, жакында дүйнөдөгү бардык адамдар силерге топтолуп келип ушундай талайт силерди. Дүйнөсүнү дагы жейт, мал мүлкүнү да тартып алып коет, динин да жейт. Факала каил, ошондо адамдардын бирөөсү айтты: "Ва мин қиллатин нахну яума изин", биз ошол кезде аз болобузбу? Ушул себепти ушундай болобузбу? Ушул аз болгонубуз, саныбыз аз болгон себепти ушундай болобузбу дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Кала бал антум яума изин касир". Жок. Мына кала бал, балким силер айтты, силер балким көп болосуңар дейт. Саныңар аябай көп. Азыр кезде канча миллиард мусулман? 1,5 миллиард мусулман бар. Валакиннакум гусаан ка гусаил сайл. Бирок суу үстүндөгү көбүктөн айырмаңар жок деген. Бирок суу үстүндөгү көбүктөн айырмаңар калбайт деген. Баасы жок ошол көбүктүн суу үстүндө. Кимге кереги бар? Эч кимге кереги жок. Жүрөктө таква жок. Үф десе, ошол көбүк учуп кете турганда учуп кетет. Бир баасыз нерсе. وَلِيَنْزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. Аллах душмандарыңар жүрөгүнөн коркунучту алып коет деген. Силерден душмандарыңар коркпой калат деген. Силерден душмандарыңар коркпой калат. وَلِيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ فِي قُلُوبِكُمْ الْوَهْنَ. Жүрөгүңөргө Аллах Таала вахн таштап коет дейт. Вахн деген өзү эмне ошол? Вахн деген. Факала каил я Расулуллах, ва мал вахн? Ошондо жана суроочу адам айтты, вахн деген эмне ошол? Кала хуббу дунья ва карахиятул маут. Ал дүйнөнү сүйүп кетүү дейт. Дүйнөнү ушул сүйүп жакшы көрүп кетүү жана өлүмдү каалабоо деп айтты. Өлүмдү каалабоо, өлүмдөн коркуп калуу, мына ушул нерсе. Жана ошондой эле дүйнөнү талкалоо дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадистеринде деле айткан: "Мен силерди ошол өткөн үммөттөр дүйнөгө берилип, аны менен мелдешип талкаланган сыяктуу силер дагы дүйнөгө берилип, аны артынан кууп мелдешип, талкаланып жок болуп кетүүңөрдөн коркомун" деген экен. Мына ошондуктан инсан бул жашоодо убактылуу экендигин эч качан унутпасын. Мына ушул кыскача, мына ушул Адият сүрөсүнүн кыскача тафсири, мааниси: Субханакаллаху ва хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллаху а'лам ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алейхи ва сахбихи ва саллам.